Көл жайгиндеги Витязь пансионаты Маданият министрлигине берилди. Аны премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жумушчу сапарынын алкагында өткөн ишембиде расмий түрдө тапшырды. Белгилей кетсек, бул маданият жана искусство ишмерлери үчүн берилип жаткан биринчи пансионат. Өнөр адамдары үчүн пансионат жагымдуу белек болду. Айлык маянасынын аздыгынан буга чейин алар үчүн жайкы эс алуу көйгөй болуп келген. Билим берүү жөнүндө мыйзамга ылайык ар бир мугалим жыл сайын мамлекеттик жайларда акысыз амбулатордук шартта дарыланууга укугу бар. Ушундай эле мыйзамдын негизинде музыкалык мектептер, маданият үйлөрдүн жана чыгармачыл мекемелердин кызматкерлери ден соолугун бекер чыңдай алат. Ага карабай мындай жоолор кагаз түрүндө гана кала берген. Маданият министрлигинин өзүнүн эс алуучу жайы такыр эле болгон эмес. Эгерде бул тармакта эмгектенип жүргөн кызматкерлеринин айлык акысын эске алсак, өкмөттүн Витязь пансионатын аталган ведомствага өткөрүп берүү чечими таң калыштуу эмес. Албетте кыйынчылык болот. Биз эми профсоюздук путевка менен очередке туруп, биз ошол өзүбүзгө тийген багы путевка менен эс алчубуз. Мына бүгүн мындан баштап, Кудай буйрса, биздин эс алуу күндөрүбүз абдан бир жакшы болот деген тилек менен мына бүгүн кубанып отурабыз. Бул эртеңки маданият үчүн чоң стимул болот дейт өнөр адамдары. Ал эми пансионатты мамлекеттик мүлк фондунан маданият министрлигине өткөрүү чечимин Сооронбай Жээнбеков 2 ай мурда эле кабыл алган. Аталган токтомду салтанаттуу түрдө маданият министри Түгөлбай Казаковго тапшырды. Өкмөт башчынын айтымында муну менен маданият кызматкерлерин колдоо иш-чаралары бүтүп калбайт. Эмиш пансионат кут болсун. Ушул жерде маданият кызматкерлери келип эс алып, ден соолугун чыңдаган жакшы жайга айлансын. Адам буйруса да өнүктүрөбүз бул жерде. Маданият кызматкерлерине мына чуркап жүрүп, мына үйдү дагы артынан чубат. Буйруса жакында баштайбыз. Ийгилик болсун, жакшылап карагыла, кармагыла. Официал түрдө өткөзүп бердик. Токтоо менен кол коюп, маданият кызматкерлерине куттуктайм беке келиңиз. Эмгегиңиз абдан чоң. Министрдин айтымында пансионат мындан ары эл аралык иш-чаралар, ар кандай чыгармачыл жолугушуулар үчүн ыңгайлуу аянтча боло алат. Албетте иретке келтирүүчү майда чүйдө иштер бар дейт Түгөлбай Казаков. Мисалы курулушу аягына чейин бүтпөй калган кинотеатр жана ден соолукту чыңдоочу объектилер болуш керек. Мунун бардыгына пансионаттын өзүнүн гана кирешеси жумшалат. Бул пансионат акча табыш керек. Антпесе мунун баарын кармаш деген кыйын. Ошон үчүн мына Казакстан, Россиянын туристтери, эс алуучулардын баары келип берди, эс алып атпайбы. Ушунун кирешеси менен биздин маданият кызматкерлерине эс алдыра турган вариантка өтөбүз биз. Ал арада асыл пансионатындагы курулуш иштери уланып жатат. Пансионат жакында эле өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен Билим берүү жана Илим министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилген. Учурда курулушчулар алгачкы 4 корпустун капиталдык ремонтун жүргүзүшүүдө. Архитектура мамагенттигинин директору бардык иштер өз мөөнөтүнүн алдыда бүтүп жатат деп ишендирди. Биз ойлойбуз, ушу 1 сентябрга чейин 4 коттеджди бүтүрөбүз. Андан кийин благоустройствону, территорияны бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жаңы зданиясын болсо 18-жылда бүтүрөбүз. Жаңы зданияны болсо бүгүнкү күндө проекттин документациясын бүтүп атышат. 5 кабаттуу здание болот. Анын ичинде 450 койка мест даярдалып атат. Пансионаттын ремонтуна жана жаңы комплексти курууга республикалык бюджеттен 377 миллион сом бөлүндү. Анын ичинде эс алуучу жайдын жээкке жакын аймагы да жаңыланышы керек. Жаңы пирс жана куткаруучуларды жайгаштыруучу чакан курулуш. Курулушчулардын айтымында эс алуучу жайдын корпустары эле эмес, бүткүл аймагы жакшырат. Жарыктандыруу, тротуар жолдорду салуу сыяктуу иштер бар. Көркөмдүрүү иштерин болсо жай кызыбаганда кылабыз, бирок ага чейин көркөмдүрүү иштерине чейин бүт болсо тротуардарды, жанагы жаңы жолдорду, тротуардарды мал архитектурный формада коюш, жана балдар ойной турган жерлердин освещение, навестерин бүт баарын болсо быйылка бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ведомствонун айтымында асыл пансионатынын ордуна санат деген аталыштагы заманбап ден соолукту чыңдоочу борбор орун алат. Ал курулуп бүткөндөн кийин кандай болоорун премьер-министрге көрсөткөн макеттен көрүүгө болот. Долбоорду Кыргыз мамлекеттик курулуш окуу жайынын мугалимдери өздөрү иштеп чыгышкан. Бара-бара бул эс алуучу жай кыштыр жайдыр иштегендей жана мугалимдер ден соолугун чыңдап, семинар жана башка иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайлаштырылат. Сооронбай Жээнбеков берилген мөөнөттөн эрте бүткөрөбүз деп, сапатына көңүл бурулбай калбасын деп эскертүү жасады. Белгилей кетсек, бүгүн билим берүү системасында 76 миңден ашык адам иштейт.